Кызы бар ар бир ата муну билиши керек. Психолог Алла кыздары бар аталар эмнелер тууралуу билиши керек. Кыздарынын жашоосунда орду канчалык экенин билесиңби чекит Кейджи сайтына айтып берген. Учурда менин дагы 2 кызым бар. Бирок алардын тарбиясы мени ойлонтуп, түшүккө салат. Канткенде жакшы тарбия берем, канткенде салиха перзентти чоңойтом. Бул боюнча ар тараптан маалымат издедим. Жана тапкандарымды, билгендеримди сиз менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Андыктан назар салып тыңдап туруңуз. Пайдасы тийиши мүмкүн. Кызыңызга жакшы көрөрүңүздү көп ирет айтыңыз. Кыздын атасы анын жашоосундагы биринчи орунда турган жана эң негизги мырза. Экөөнүн ортосунда түзүлгөн мамиледен болочок аял, жар жана эненин тагдыры, бактысы түздөн түз көз каранды. Кызыңызды жакшы көрөрүңүздү айтып, жана көрсөтүп туруңуз. Келечекте кандай мырзаны тандай турганы сизден көз каранды. Эгер атасы кызына суз мамиле кылып, эркелетпесе, кучактабаса, мактабаса, чоңойгондо кызы кайдыгер, бой көтөргөн жигитти тандап, анын көңүл бөлүүсүнө татыктуу болгусу келип, басынтууга, кемсинтүүгө чыдап жүрө берет. Зигмунд Фрейдтин теориясына ылайык, кыздар билип-билбей туруп, атасына окшогон кишини жактырып, сүйүп, ошондой адамга турмушка чыгат. Атасы кыздын мүнөзүндөгү туруктуулукту жана өзүнө болгон ишенимди калыптандырат. Психологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, ата баланын күнүмдүк жашоосуна канчалык көп катышса, бала ошончолук ийгиликтүү, бактылуу инсан болуп чоңоет. Атасы кыз үчүн таянар тоосу, коркунучтан сактап кала турган коргоочусу, сырдашы, досу болот. Кандай кыйынчылыктарга туш болбосун, ар дайым атасына келип, жардам сурай ала турганын, атасы ар дайым ал тарапта боло турганын билиши керек. Ишенимдүү мамиле кургула. Кызыңыздын энесин сыйлаңыз. Бул биздин тизмектеги эң орчундуу кеңеш. Балдарыңызга энесин жакшы көрөрүңүздү жана аны сыйлаганыңызды көрсөтүүдөн тартынбаңыз. Бактылуу эненин балдары бакыт эмне жана кандай экенин билишет. Келечектеги жашоосунда издешет. Үйгө келгенде телефонуңузду өчүрүп коюңуз. Кызыңыз сизди сагынды. Бир күн кечке күттү. Ошондуктан үйдүн босогосун аттаарыңыз менен телефонуңузду өчүрүп, кызыңызга көңүл бөлүңүз. Бирге ойноп, бирге китеп окуңуз. Кичине тентектик кылууга дагы уруксат бериңиз. Бала тез эле чоңоет. Убакытты өткөрүп жибербеңиз. Кийин өкүнүп калбаңыз. Кичинекей хан бийкеңизди свиданияга чакырыңыз. Бирге киного же кафеге барып келгиле. Бир жерге бара турганыңызды алдын ала айтып, кийинип, даярданып туруусун эскерткиле. Үйдөн чыккандан кийин машиненин, кафенин эшигин ачып берип, кызыңызды алдыга өткөрүп, пальтосун чечкенге жардам берип, чыныгы джентльмен болуңуз. Тамаша айтып, күлдүрүп, комплимент айтып, маанайын көтөрүңүз. Ал өзүн ханыша сезсин. Бул күндөр өмүр бою кызыңыздын жана сиздин эсиңизде калат. Мына ошону унутпаңыз. Ардактуу замандаш, каналда алгачкылардан болуп, угуучу, көрүүчү болсоңуз, анда катталып, ой пикириңизди калтырып, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз.